Ноокат районунда дагы бир мектеп окуучулар үчүн эшигин ачты. Көкпейил айыл өкмөтүнүн Көкпейил айылында жеке ишкердин колдоосу менен 100 орунду башталгыч мектептин курулушу аяктап колдонууга берилди. Айыл өкмөттөгү мектептер 3-4 чакырым алыста жайгашкандыктан окуучуларды мектепке жеткирүүдө кыйынчылыктар жаралып келген. Жаңы мектептин курулушу менен айылда 8 мугалим жумуш менен камсыздалып, окуучулар 2 нөмөт менен окууну баштады. Элеттеги көңүл жылытарлык саамалыктан алдыңкы сюжетте. Билим уясына жаңы келген окуучулардын сүйүнүчүндө чек жок. Буга чейин мектепке баруу үчүн чаң жолдо басып кийимдери болгонса, эми окуучулар бардык шарты бар заманбап мектепте билим алышат. Биз өзүбүз мектепке барганда аябай кыйналчубуз. Кышта нөшөрлөгөн жаан жаганда буттарыбыз ылай болуп, кышында жамгыр жаганда аябай кыйналчубуз. Эми бизге оңой болду. Бизге ушул мектеп жакын. Ушул Абибилла Раев агайыбызга терең ыраазычылык болсун. Өмүрү узун, чын ден соолук каалайбыз бардык окуучулардын атынан. Дайыма ушинтип жакшы окуучулардан болуп жүрө берейин. Имарат 2020-жылы курулуп баштап 1 жылда бүткөрүлгөн. Билим берүү мекемеси 100 орунга ылайыкташтырылган. Бул жерде башталгыч класстын окуучулары 2 нөмөт менен билим алат. Жакынкы күндөрү англис тили жана орус тилдерин киргизүү сунушталууда. Жалпысынан мектепте 9 мугалим иштейт. Учурда окуу корпусу толук бүткөрүлгөн. Эмеректер жана жасалгылоо иштери жүрүп жатат. Кышында көмүр жана электр энергиясы менен жылыйт. Окуучуларга ысык тамак берүү да каралган. Абибилла деген ишкер жигит өзүнүн каражатынан 4 миллиондон ашык акча сарптап, ушул балдардын келечеги деп билимге көңүл буруп, ушундай бир жакшы саамай болуп отурат. Бул бир тарыхый күнбөгүн мектеп 96 орунду, 2 сменде окуйбуз. Азырынча 5 комплект болду. Немели менен 6 начальный класс менен 6 комплектование болду. Азыр бизге 130дун тегерегинде окуучулар азыр катталды бизде. Көкпейил айыл өкмөтүндө 11 класска чейин билим берген 2 мектеп бар. Алар жаңы салынган мектептен 3-4 чакырым алыстыкта. Кышында жана жамгыр жааганда окуучулар мектепке бара алчу эмес. Курулуш иштерине жалпы 4,5 миллион сом акча каражаты жумшалды. Мектептин курулушуна айылдагы жеке ишкер демөөрчүлүк кылган. Мыктылыгын көрсөткөн окуучуларды олимпиадаларга, сынактарга катыштыруу чыгымында жеке ишкер өз мойнуна алган. Бүгүн өтө айылыбызда чоң салтанат, кубаныч болуп атат. Себеби айылыбыздын эң четинде, Черемушкада почти мектеп ачылып атат. Бул мектеп ачылганга чейин окуучулар, жаш балдар өтө кыйналганда, кышындасы үшүп, жайындасы дагы жамгырда андай-мындайда мектепке жетиш өтө кыйын болгон. Биздин окуучулар 3-4 километр алыстыкта бар билим алышты эле. Кыш мезгилинде нөшөрлөгөн жаанда аябай кыйналчу эле. Ушул өзүбүздүн кулунубуз Абибилла Раев өз каражаты менен ушул мектеп куруп берип отурат. Окуучуларыбыз аябай кубанып атат азыр ушул мезгилде. Жаңы мектепке билим алабыз деп. Эми ушул окуучуларыбыз жаңы мектепте жакшы билим алууга, жакшы тарбия алууга ниет кылып атабыз. Быйыл Ош облусунда 7 мектеп, 3 балдар бакчасынын курулушу бүткөрүлдү. Жаңы окуу жылында 28.978 окуучу алгачкы жолу мектеп босогосун аттады. Облус аймагында билим берүү мекемелеринин тартыштыгы байкалып келет. Бул көйгөйлөр айылдык активисттердин көмөгү менен чечилип жатат. Исхак Туратбеков, Самат Сайдаматулу, Ош ТВ.